Сайын Байцканова, азыр мен монгол тилинде саламдашып жатам, анткени бүгүн бизге Бишкек шаарында жогорку билим алып жаткан монгол кыздары мейманда. Сәбәно. Самастарбы, менин атым Баянтол. Мен азыр Кыргыз-Түрк Манас университетте окуп жатам. Мен эң биринчиде 2 жыл мурун Кыргызстандан келдим. Мен bir tanışkan baykan бар, ошо мага айтты, Кыргызстанга келип деп. Ана мурун мен Кыргызстан жөнүндө эч нерсе билбеген жокмун. Ана ошол жака келип, үйрөнүп калдым. Тилден, анан адамдардын кандай экенин билип калдым. Эң биринчи келгенде аябай башкача экен деп көрдүм да. Улан-Батыр мен шаарынан келдим. Улан-Батыр шаар аябай Кооз-да. Анан Бишкекте келгенде мен чет өлкө аябай Кооз болуш керек деп ойладым. Анан келсен көп тоолор, анан ошону караганда мен бир аз башка жерде келип калдым деп ойладым да. Анан келгенден адамдардын аябай жакшы, тынч, анан аябай эмгекчилин көрдүм. Мен Манас университетте окуп жатам. Ошол биз даярдоо курсунда кыргыз тилди үйрөнүшөт. Бирок аябай кыйналып үйрөнүп, бирок азырда эле аябай жакшы сүйлөшпөйм, бирок сүйлөй алам, түшүнө алам, кайра жооп бере алам. Саламатсызбы? Менин атым Анандер. Мен азыр Кыргызстан Түркия Манас университетинин даярдоо курсунда окуйм. Siz kaçan kantip gelip kaldınız Kırgızstan'a? Мен 1,5 жыл мурун келдим. Монгол eli менен Кыргыз elini салыштырып көрдүңүзбү? Салыштырып? Аялга жотусун экен. Харцолчу. Ооба көрдүм. Менин оюмча кыргыздар, монголдар бир аз окшош тараптар көп деп ойладым. Siz? Саламатсызбы? Менин атым Айгерим. Мен Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуйм. Экономика жана башкаруу факультетинин менеджмент курсунун, менеджмент бөлүмүнүн 1-курсунда окуйм. Мен Кыргызстанга келгениме 2 жыл болду. 2022-жылы келдим. Анан Кыргызстанга келгенде негизи кыргыздар мага аябай жакын сезилди. Монголдор менен кыргыздар негизи аябай окшош мен үчүн. Ошол. Менин олотум казак, Монголияда турулгум. Монголиянын кайсы жеринде? Хавд шаарынан. Демек siz казак тилинде да сүйлөйсүз? Ооба. Бирок аябай кыргызча менен казакча аябай окшош. Бирок мен монгол мектепте окуганым үчүн казакчам монголчага караганда бир аз начар. Кыргызстанга эң биринчи келгенде тамактар аябай башкача болду. Аябай эт көп. Анан майда аябай көп экен. Анан Монголияда болсоң, андай эмес да. Мому жемишлер көп жешет. Анан эң биринчи келгенде бир аз кыйналып жүрдүм. Тамактарын бир аз күнүп калган үчүн. Андан кийин эң биринчи 5 бармак жедим. Мага аябай жакты. Мурун эч нерсе ушун окшош тамак жеген жокмун да. Анан жегенде аябай башкача болуп, анан жактырып, андан кийин 5 бармак плов, анан манти бирок биздин тамактар бир аз окшош. Эт кошулган үчүн бир аз окшош. Ирби да аябай жакын экен. Анан мен бир тойго барып көрдүм. Анан ошол тойдо адамдар үйлөнүү той. Ошол жака бардым. Анан барганда аябай бийлеп, улуу адамдар да бийлеп, кыздар, кичине балдар да бийлеп, ирдап, анан бири-бирине аябай жакшы сөздөр айтып, ошону мага аябай жакты. Анан кыргыздар болсоң, аябай назик, аябай тынч адамдар экен. Бир адамдын үйгө барсаң, аябай көп тамак биширип, дастапка толтуруп, анан жей бер да, иче бер. Ошондой нерсе көп айтты. Анан ушул жак мага аябай жакты, аябай сымактуу, аябай сонун. Siz? Мен үчүн Кыргызстанда келгенден бери бардык нерселер жакын сезилди. Мага эң жаккан нерсе болсо ырлар мага абдан жакты, кыргыз ырлар. Кайсы ыр жакты сизге өтө? Мага эң жаккан ырдачы болсо Мирбек Атабеков.
Анан көп эртар бар го. Тамак ашканасы тууралуу эмне айта аласыз? Кайсы тамак жакты сизге? Мага манты жакты. Үйрөндүңүзбү манты бышырганды? Тамак бышырганы өргөн жокмун. Манты негизи бул кыргыз элинин улуттук тамагы эмес да, бирок сел абдан кенен болгон. Бизде да окшош. Тазалышы да окшошпу? Ооба, бышырганы да окшош. Бираз. Сиз? Мен үчүн маданияты эки досубуздун айтканы менен бирдей. Ага кошо мен өзүм бийлигинди аябай жакшы көрөм. Анан мага кыргыз бийлер аябай жакты. Мындай кийимдери, айрыкча мындай шакек, сүйкөлөр аябай коз кыргыздардыкы. Анан башка тамакка келсек, тамак бизде деле бирдей эле. Бирок мындай кыргыз мант бизге караганда бир аз пиязын көбүрөөк салат окшойт. Негизи Монголияда менин билүүмчө 150 миңдай казак бар. Анан казактар Монголияда 21 шаар бар. Анын ичинде Баян өлкө деген бир шаар бар. Ал жакта казактар жашашат. Ал жакта жашаган адамдардын 96% казактар, 4% монголдар. Анан ал жакта болсо мындай адамдар бардыгы казакча сүйлөшөт, сабактар дагы казакча өтөт. Анан ал жакта жашаган монголдар дагы казакча билишет. Анан негизи казактар Монголияда жашаган болсо дагы мындай маданиятын, салттарын сактап келип атат да. Мен эң биринчи келгенде Алашча тоо бар го, ошого бардым. Анан Монголияда тоо бар, бирок Кыргызстанда өтө коз да, аябай коз. Анан мен биринчи көргөндө аябай таң калып, узун, аябай ошу узун тоого аябай таң калдым. Андан кийин Искүлгө бардым. 2 жолу. Анан Искүлдө аябай жакты, аябай коз жер экен. Анан ошол жака барганда сүрөт тарттым, мынтип кылып, анан ошондо. Кайра аябай көп баргым, бирок мен кышында бардым да Искүлгө. Анан азыр жайында дагы барсам аябай сонун болот да деп ойлодум. Мага сон аябай жакты, аябай топ-тонук экен. Анан ошону көргөндө, ушунча топ-тонук, аябай сонун көккө көрүнөт да. Анан ошону аябай байкадым. Анан Кыргызстанда бирок бир эле көл бар экен, аябай атыктуу, эң чоң. Анан эң сонун көлдөр бар. Бар экен, бирок мен Искүлдүн көрдүм. Мага жакты, бирок бир жакын жаман да эле эмес, бирок эс алган жерлер бар го, ошолор бир аз жаман, начар экен. Ошону мен байкадым. Ооба, Шарты. шарт. Кандай, таза эмеспи же эскиби? Таза эмес, анан шеше-мешеттер бир аз кыр болуп ошентип, ошону байкадым да. Башка бирок барды жакшы, тамактар. Анан ошонун чебире айланысы аябай жакты. Сиз кайсы жерге бардыңыз? Мен да Алашчага, Искүлгө бардым. Жакты мага. Мага эң бир жерге барып эң кыйын нерсе болсо, мен өзүнүн тилинде сүйлөшкөндө адамдар көп көрүшөт. Бул мага абдан кыйын болуп келди. Сиз? Мен азырынча бара элекмин, бирок буюрса быйыл барам. Бишкекте эле? Ооба, Бишкекте. Бишкекти кыдырып чыктыңызбы? Ооба. Жигиттерин билбейм, бирок кыргыздарга сүйлөшүп көрдүм. Менин комнатамда 2 киз жашат, кыргыз. Ошолор болсо аябай жардамчы, аябай эмгекчил, баардык нерселерин аябай сонун кылышат. Ошону мага аябай жакты. Анан болсо кыргыздардын бир жак аябай жакты, аябай көп тил билет экен. Орусчада, кыргызчада, англисчада, корейчада, баардык жерге барсаң баары сүйлөшөт экен. Ошол жак мага аябай жакты. Аябай ошо не деш керек? Сонун да. Сонун. Ооба, жигиттерин билбейм, сүйлөшүп көргөн жокмун. Кыздар бирок аябай сулуу, аябай таптаза, аябай сонун. Эле жакты бирок. Мен алардын мунусун жөнүндө жакшы билбейм, бирок жөн эле тинч деп ойлойм. Ооба, аябай тинч. Сиз кыргыздар менен достоштуңузбу? Жетиштиңизби достоштук? Ооба, жетиштик. Анан алар жакшы да. Мен Кыргызстанга биринчи келгенде кыргыз кыздарды аябай соло экен деп көргөн болчумун. Кыздар аябай соло.
Анан мындай назик, мүнөздөрү дагы аябай жакшы. Анан азыр дагы комнатамдагы кыздар менен жакшы мамиледе болом. Алар дагы мага дайыма жардам берип жүрөт. Мындай бир жактан тилден кыйналган кезде, жардам керек болгон кезде дайыма жардам берип турат. Бул болсо биздин улуттук өнүк, бирок ушундан башка көп түрлөрү бар. Бул болсо жөн эле жөнөкөй күн сайын кийсем болот. Биз болсо ушул жерде күн сайын кие албайм. Бир иш чараларда ошол жакта кийим. Бирок биз Монголияда көбүнчө ушуну кийет. Бирок биз аябай маанилүү жерге барганда кийишет ошуну. Мен бирок ошол жөнүндө кыргызча сөздөрүн да билбей жатам. Анан ошо кыйында кыргызча аябай кыйын, түшүндүрө албаган аябай кыйын. Бул болсо бир аз кыскача жөнөкөй ошо көйнөк үстүндө кийсем болот. Ошо кыска. Бул болсо апам жасады, мага жасап берди. Муну үйгө кийип жүргөн кийим, кадимкидей же көчөгө? Жок, Бардык жерге кийсек болот. Бирок биз Монголияда көбүнчө жөнөкөй кийимдер кийем да, жөн эле бир аз маанилүү майрамлар, ошолорда кийебиз. Негизи ошол мындай жагасы менен бул жасалышы мындай Монголия аябай суук да, анан кезинде мындай аябай суук болгондуктан, жылуу болгон үчүн жана мындай шамал тийип өтпөсү үчүн ошондой жасалган экен да, 2 кабат болуп. Анан этеги эркектердики дагы, аялдардыкы дагы ошондой озун болот. Бирок бул жери ачык болот, себеби мындай атка мингенге оңой кылыш үчүн ошондой жасалган экен да. Мен баштаңычта мен 8-те турам, бирок менин окуум түштөн кийин 1-ден башталат, 1-ден 5ке чейин. Анан ошо окуу бүткөндөн кийин биз бийге барып, бийлеп, анан башка нерселерде болсо, башка кыргыздар менен сүйлөшүп, таанышып, анан тааныштырган үчүн Кыргызстанда эмне болуп жатат, ошол жерге барып көрүп, анан өзүнүн мәдениетин да, башка Кыргызстандын да мәдениетин да билген үчүн аябай үйрөнүп жатам да, аябай аракет кылып, анан тилин да аябай жакшыраак сүйлөгөн аракет кылып, күн сайын ушинтип аябай нетиш керек. Жакшы үйрөнгөн үчүн аябай аракет кылып жатам. Сиздин күнүңүз кандай өтөт? Мен болсо эшикте менен 8-те турат, анан сабакка барып, 1-те бүтөт. Анан мен болсо кайра бийге барып, бийлеп, анан бүткөндөн кийин мен баскетбол ойной аябай жакшы көрөм. Анан баскетболдун жерге барып, баскетбол ойном. Анан кыргыз тилин үйрөнөсүз. Жок, азырынча мен өткөн жылы үйрөндүм. Быйыл болсо англисче үйрөнүп жатам. Мен да 1 жыл үйрөнүп бүттү. Азыр болсо түркче үйрөнүп жатам. Мен дагы эртең менен сабакка барам. Андан кийин группалаштарыбыз менен бирге сабагыбызды аткарабыз. Же кээде болсо мындай башка жактарга барып убактыбызды мындай жакшы өткөрөбүз. Анан кечинде болсо бий клубубуз бар, Монгол бий клубу университетибизде. Ал жакта бийибизди даярдайбыз. Негизи мындай биздин университет студенттерине мындай өздөрүн ар тараптан өнүктүргөнгө мындай мүмкүнчүлүк берип, шарттарды түзүп берет. Ошол үчүн мындай агай эжелерибизге жана университетибизге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Мен Монголияга барбайм, Түркияга барам. Мен саякат келгенде аябай жакшы көрөм. Ошол үчүн азыр жашта, анан башка өлкөгө барып, башка өлкөнүн мәдениетин таанышып, ошону кылганда Монголияга барбайм, Түркияга барам жайында. Түркияга барып, ошол жакта иштеп, ошо. Сиз? Мен да Түркияга барып иштейм, турист жерге барып, көп нерсе көргүм келген үчүн бул жыл барбайм үйгө. Сиз? Мен дагы Түркияга барып иштейин деп атам. Себеби мындай чет өлкөгө келгенибиз үчүн, анан дагы Түрк университетинде окуп атканыбыз үчүн мындай түрк маданиятын таанышыбыз керек, түркчөбүздү дагы мындай жакшыртабыз керек. Ошол үчүн ал жакка барып иштейин деп атам. Сиз Казакстанга Ливанга барып келдиңизби? Ооба.
Казакстанда биздин туугандар жашайт. Анан ал жакта Астана каласына бардым, Алматыга бардым. Укканмын, бирок жакшы билбейм, укканмын. Мен эң биринчи ошол жакта окуу келгенде Кыргызстан деп уктум. Анан ошо мурун эч качан уккан жокмун. Кыргызстан деген өлкө барбы билбедим. Анан ошол жакка келгенде Кыргызстан бар экен деп билдим. Анан бизде де мектепте кыргыздар тарыхы жөнүндө ушулар кирбейт. Мен болсо окуп бүткөндөн кийин дагы башка өлкөгө барам. Бирок буюрса ушул жакта калып иштейин деп ойлоп жатам. Бирок дагы башка өлкөгө барганда келди. Анан азырынча максат койгон жокмун, жөн эле бүткөндөн кийин анан дагы мүмкүнчүлүк болсун башка жерге барып, болбосо ушул жакка, болбосо деле эмес, жөн эле ошо кааласам ушул жакка калып иштеп жашам деп ойлойм. Мен үчүн университетке бүткөндөн кийин дагы окугум келет. Кыргызстанда? Жок, башка бир жерге барып. Мен негизи башка өлкөгө магистратурага тапшырайын деп ойлоп атам. Же болбосо мындай жакшы иштер табылып атса, биринчи бүткөндөн кийин маманым боюнча иштейм, же мындай магистратурага окуйм. Монголияда апам бар, анан 4 эжем бар. Баарыңарга салам айтам. Аябай сагынып жатам. Бирок жакында Монголияга барам деп ойлойм. Мен жакшы жүрөм ошол жерде. Монголияда менин ой булам бар. Анан мен да аябай сагынып атам. Анан мен сиздерге суйом. Монголияда ата-апам, байке эжелерим үй бүлөм бардыгы жашайт. Мени дайыма колдоп жүргөндөрүңүз үчүн, мени аябай жакшы көргөндөрүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерди аябай сагындым. Жакында жолугабыз.